20 адамдан турган топ Каракол шаарынан Ошко келишти. Мындагылар Ысык көл телерадио компаниясынын жааматы алгач ынтымак КТРКсына баш багышты. Кесиптештерибиздин негизги максаты жергиликтүү телеканалдардын студиясы менен таанышуу болгон. Буга байланыштуу ынтымак медианын ар бир жумуш бөлмөлөрү менен таанышып чыгышты. Ысык көл облустук телеканалынын кызматкерлери Оштогу кесиптештери менен жакындан таанышууга жетишти. Муну менен тажрыйба алмашуу менен жаңы мүмкүнчүлүктөр жаралат. Ынтымактуулугуна бизден белек алып, өзүңөрдөн ылайыктап бир жериңерге таап, бизде эстеп жүрүңүлөр. Андан аркы таанышуу Оштогу телерадио компаниясында уланды. Келген меймандар жаңыдан курулган телестудияга ичинен көп болушту. Айрымдары сүрөткө түшүүгө да жетишти. Тагыраагы көпчүлүктүн көңүлүнө Оштогу студиялар жакты. Баягы жыйынтык чыгарганым Ош областында бул мамлекеттик ишканаларды жакшы колдоого алышат экен. Себеби зданиялардын, мекемелердин тышкы көрүнүшү, ички көрүнүштөрү, жана башка телевидениялардын ичиндеги техникалык базасы ушулар өтө жакты. Биз да өзүбүзгө кийинки өзүбүздүн кызматыбызга колдонуучу нерселер үйрөнө турган, практикалык жүзүндө үйрөнө турган нерселер көп экен. Келген коноктор Оштун кооз жерлерин көрүүгө да үлгүрүштү. Көпчүлүктүн көңүлү Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинде болду. Телеканал жааматы кенен тарыхка ээ болгон соң Сулайман Тоонун бооруна да чыгышты. Иш сапарыбыз абдан маанилүү. Биздин дагы коллектив, биздин дагы журналисттерибиз, операторлорубуз, режиссерубуз келген, главный инженер, алар да бүгүнкү күндө силердин иштеген шарттарыңар менен, проекттер менен таанышып, өздөрүнө да көп пайдалуу нерселерди алды. Ал эң негизгиси. Экинчиси, биздин көлдүк коллегаларыбыз биринчи жолу ушу Ош жергесине келип атышат, Жалал Абадты көрүп атышат, Ошту көрүп атышат. Белгилей кетсек, бул саамалык 2 жыл мурун демилгеленген. Буга чейин Жалал Абад облустук ТРКсынын жааматы Каракол шаарына барышып, Ысык көл телеканалынын кызматкерлери менен таанышып келген эле. Жусупбек Ушмат уулу, Ынтымак.